Класстык саат 1А класс. Тема биз биргебиз. Майыптарды коргоо күнү. Максаты майыптар жөнүндө түшүнүк алышат, боорукер, кайрымдуу болууга тарбияланышат. Ден соолугу таза адамдын баардык органдары өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар кездешет. Андай адамдар травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Алар ден соолугу чектелген же майып адамдар. Силер жолдо жай басып, таякчасы менен жерди чукулап бараткан адамды көрдүңөр беле? Булардын көрүүсү бузулган, кулагы катуу дүлөй адамдар да бар. Таяныч кыймыл органдарына доо кеткен адамдарга балдак же атайын коляскалар керектелинет. Соода борборунда коляскада келгендерге шарт түзүлүшү ылайыктуу. Коомдук транспорттордо да атайын жабдуулар керектелинет. Тепкичтерге кармагыч орнотулуп, анча тик болбош керек. Көзү начарларга тез байкагандай дүкөндөрдүн эшиктери ачык, сыр менен боелгону ыңгайлуу. Ден соолугу чектелген адамдар деле көпчүлүк кишилердей экенин эсибизден чыгарбоо зарыл. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишкен, атактуу, даңктуу болгон учурлар көп. Улуу композитор Людвиг ван Бетховендин кулагы катуу болгон. Айталы дегенибиз, майыптар кадимки дени соо адамдардай эле адам. Рахман сага жараткан, акыл бердиң эсперди, акыл бердиң эсперди. Ырдаганга үн бердиң, сүйлөгөнгө тил бердиң, туура жашоо тартуулап, тунук ислам дин бердиң, көп ибадат кылсын деп, күнә бердиң түндөрдү, күнә бердиң түндөрдү. Сабак аяктады, саламатта калгыла.